Саламатсыздар, салам алейкум туугандар. Менин атым Эркин Абу Ибрахим. Мен математика илимден окуп алгам. Математика илимин жакшы билем. Анан силер менен бүгүн сүйлөшүп отурган тема азыр Кыргызстанда талкууда катуу болуп атат. Элиза оюн буюмдары. Ошол боюнча көп мага туугандар, тааныштар кайрылды, көп суроолор болду да, бул финансовый пирамидабы же адал оюнбу, кандай депчи. Анан мен ошол оюн менен өзүм тааныштым. Мен эжем ойнойт, катуу ойноп аткан ушул күнгө чейин бул оюнду админдерге чыгып, бул оюндун эрежелери менен жакшы таанышып алдым. Бул оюн 3 этаптан турат. Ар бир этаптан ар бир группада 135 орун бар, 135 финиш. Ар бирөө 360 сом турат. Bir группа толгондон кийин медалисттерге чыгат, анан экинчиси артынан толгондон кийин финишке чыгат. Бирок бунун баары бизге бүгүн кереги жок. Эмне дегенде бул финансовый пирамида экен, бул зулум оюн экен билиш үчүн биз акчалар менен, цифралар менен, математикада ушундай акчалар менен иштейбиз. Bir адам 360 сом берип Элизага эки этаптан өткөндөн кийин Элиза ал адамга 2000 сом берип атат. 2000 сом берип, ал Элиза айтып атат, 50 сомду фондко салып кой. Бул эмне деген фонд десе, бул эме аягында оюн токтоп калганда акчаларын берген адамдарга ошо акчасын кайтарып беребиз деп. Туугандар, дагы бир нерсени айтат элем. Сүйлөшүп алалы. Биз bir finish, bir адам деп эсептейли. Bir finishке bir адам эле ээ болот деп. Анткени керки адамдар 10 финиш, 100 финиш, 200 финиш сатып алып атат. Бирок бизге эсептеш үчүн, силерге түшүндүрүш үчүн, жеңил болуш үчүн bir finish, bir адам деп эсептейбиз. Ошону эсиңерге тутуп алгыла. Ошентип bir адам 360 сомго bir финиш сатып алып, bir finishке ээ болуп, Элизага 360 сом которуп атат. Элизага түз которбошу мүмкүн, там админдер бар, бирок буга азыр асылбай эле коелу. Негизи баруучу жери акчаны Элиза. Элиза болсо, ошо 2-3 этап өткөндөн кийин ал адамга 2000 сом берип атат, белек кылып. Ал адам 2000 сомдон дагы налог 50 сом фондко түшүп атат. Эмне деген фонд деп атат буну Элиза? Оюн токтоп калганда, ошо акчасын берип, белекке жетпей калгандарга кайтарып беребиз деп акчаны. Макул, ага ишенип, азыр ишенип дальше кете берели. Эми карап коюңуз туугандар, бир кыстырма. Сиз 360 сом берип, 2000 сом сизде пайда болуп атат. Анан акылыңыз менен ойлонуп көрсөңүз, биякта завод жок, соода саттык жок, предприятие жок. Калган акчалар каяктан пайда болуп атат? Асмандан пайда болгон жок да, туугандар. Калган акчаларды сиз 360 сом берип 2000 сом алыш үчүн артыңардан 5 карапай адам келип 360 сом берип атат. 360 сомдон төгүп атат. Сиз 2000 сом алыш үчүн. 5 адам ар бирөө байкуштар келип 360 сомдон төгүп атат 2000 сомдон алыш үчүн. Буларга ар бирөө 2000 сомдон алгысы келет да. Буларга бул 5 адам алыш үчүн 25 адам келип төгүп атат могу сумманы. Булар алыш үчүн могу 125 төгүп атат. Булар алыш үчүн 625 адам келип төгүп атат. Булар алыш үчүн могу 3125 кете беребиз. 15620, 78000 муну мияктан токтонойлу. Могу 78125 адам келип 360 сомдон төгүп атат Элизага. Эмнеге? Баары үмүт кылып атат, могу 2000 сомду алып калайлы депчи. Хорошо, булар ушу 78.000 адам алат ушу 2000 сомдон. Бирок качан артынан 390.625 адам келип 360 сомдон төккөндө ушул 78.000 адам 2000 сомдон алат. Хорошо, дальше кеттик. Эми ушу байкуш 390 адам, 625 адам, 390.625 адам 360 сомдон эмне үчүн алып келди? Бир эле максаты болду буларда. Мо 2000 сомду утуп алайлы депчи. Ушу 2000 сомду кем жок деген утуп алайлы деп. Ушу 390 менен 2000 сом утуп алыш үчүн артынан 1.953.000 адам, 125 адам, 1.953.125 адам 360 сомдон алып келип төгүш керек. Эмне үчүн? Ушу 390.000 адам 2000 сомдон алыш үчүн. Эми туугандар, карап көрөлү. Буну уланта берсек болот, бирок ушактан токтойлу да, ушактан токтойлу. Бул уланган сайын астындагы сан көбөйө берет. Ошо могу почти 2 миллион адам акча алыш үчүн бияктан 10 миллион адам келиш керек. Ошондо кете берет. Бул система бир күнү токтой. Кантип токтой?
акыркы могу тайпа адам акча албай калат, анткени артында адамдар жетпей калат, акчалар жетпей калат. Ошол адамдар зулум тартып калып атат. Ушул адамдардын акчасын силер жеп коюп атасыңар. 360 сом берип, калган 2000 сомдон калган сумма силерге арам болуп атат. Муларга зулум болуп атат. Эми карагыла, могу ушул жерден токтойлу. 1000 могу почти 2 миллион адам айтат, бизге акчаны кайтаргыла деп, артына адамдар келбей калды. Анан биз эмнеге кайрылабыз? Фондко кайрылабыз. Бизде фонд бар. Элиза бизге айткан, ар бир фиништен 50 сомдон биз фондко түшүрүп атабыз деп. Хорошо, фондко кайрылып көрөлү. Могу 390 миңди кошкондо деди, бирден баштап 390го чейин. Ошонун баары цифра, могу цифра болду. 488.281 адам болду, 50 сомдон фонд. Сумманы карап көргүлө канча болду? 123 24 миллион 414 миң 50 сом болду фондто. Мога адамдардын чыгашасы канча болду эми карап көрөлү. 703 миллион 125 миң. Биякта канча? 24 миллион. 24 миллионду жаба алабы 703 миллионду? Жок, жаба албайт. Даже 10%-ын жаба албайт. И ушундай дайыма болот. Ушул фонд эч качан могу акыркы алып келген адамдардын тайпанын акчасын эч качан жаба албайт. 5%-ын да жаба албайт да. Ошон үчүн туугандар ойлонойлу. Могу акча, силер утуп аткан акча бул башкаларга зулум, артыңардан келаткан көп бир топ адамдарга зулум болот байкуштар. Иштебеген, жетим, жесир, байкуш карапа элдерге зулум болот. Акчасын эртең таба албай калат. Заявлениялар түшөт, ызычуу болот. Элизанын өзүнө да жаман болот. Бул Элиза өзүнө да жаман болот да. Түрмөгө отуруп калышы мүмкүн бул. Бул классический пирамида. Буну любой математик, любой эме билет, илимпоздор. Просто карапай адамдар ошо силерге жеткизип коеюн деп ушул видеону жаздырып атабыз. Ошон үчүн туугандар, могу эмени эртерээк токтотойлу. Бул оюн зулум тартат, бул оюнун артынан акыркы тайпа адам зулум тартат. И бул оюн арам. Мен силерге далилдеп бердим бул оюн арам экен. Силер 360 сом берип, 2000 сом алып атасыңар. Ладно, 50 сом фондко бериңер. Ошондо 410 сом сиздики, могу 2000 сомдон. Калган 1590 сом бул арам акча. Бул кайсы акча? Бул могу аягында акчаны алып келип арбаган адамдардын акчасы. Ушулар ыйлап калат, ушул адамдар. Силер ошон үчүн алып атасыңар. Азыр ызылдап жанантип бул оюн жакшынакай болуп атат, утуп атабыз деген ызылдаган аялдардын, эжелердин баары ким? Алар уже акчаларын берип алган. Акчаларын берип алып, фиништерин күтүп атат. Алар фиништерин алып калалы деп ошон үчүн ызылдап атат. Алар ойлонгон жок, арттагы адамдар эмне болот депчи. Туугандар, көңүл бурганыңарга рахмат. Ушуга үлгү алып, ушу видеодон эме сабак алыңыз да, мындай арам нерселерге, мындай таза эмес оюндарга аралашпай эле коюңуздар, жакшы калыңыздар.